Салам достор, Кыргыз Дамдары каналына кош келипсиздер. Бүгүн мен сиздерге ушундай болгон аябай даамдуу, өзгөчө пиццанын рецептин көрсөтөм. Анда эмесе видеонун аягына чейин мени менен чогуу болуңуздар. Биз биринчи камырын жасап алышыбыз керек. Биз сүттү жылытып, ага сахар менен тузду салып, майды салып, 1 чай кашык дрожжи салып аралаштырып, анан унду салып, өтө катуу эмес, жумшагыраак болгон камыр жүрүп алабыз. Камырды жууруп алып, аны 1 саатка жылуу жерге коюп коебуз. Камыр бүккөнгө чейин биз керектүү бардык азыктарды туурап алабыз. Мынакей биздин камырыбыз дагы көптү. Эми аны алып жайып баштайбыз. Камырды жайып алып, мен сразу пергаменттин үстүнө пиццаны жасадым. Анткени пиццаны жасагандан кийин противенге салыш ыңгайлуу болот. Эми жайылган камырга биз сосисканы видеодогудай кылып айлантып тизип чыгабыз. Анан бычактын жардамы менен өзүңүздөр көрүп тургандай кылып айлантып кесип чыгабыз. Кесип алгандан кийин сосискаларды ушинтип тургузуп чыктым. Бул жерде менде томатный паста, кетчуп, майонез бардыгын бир идишке салып, аралаштырып, камырга чуап чыктым. Анан үстүнө колбасаны коюп, андан кийин болгарский перецтерди да тизип чыктым. Достор, сиздерге кандай жакса, өзүңүздөр каалагандай кылып үстүнө тизсеңиздер болот. Бардыгын тизип алып, анан жумуртканын сарысы менен шылап, үстүнө сыр сепип койдум. Бул жерде каалаган сырды колдонсоңуздар болот. Мынакей биз пергаменттин жардамы менен биз противенге салып алдык. Эми ысытылган духовкада 200 градус Цельсияда 15 минут бышырып алабыз. Мынакей достор, биздин пицца дагы даяр. Өзүңүздөр көрүп тургандай аябай даамдуу, аппетиттүү болду. Каалоочулар болсо, өзүнчө отдельно сосискасы менен жесе болот, а пиццаны ортосунан отдельно кесип жесе болот. Мынакей азыр кесип көрөбүз. Мынакей аябай жакшы пышты.
достор. Эгерде менин рецептим жаккан болсо, анда сиздерден комментарий жана лайк күтүп калам. Комментарийге өз оюңуздарды калтырганды унутпаңыздар. Видеону аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Жакшы калыңыздар, аман болуңуздар.